Биз болсо улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин студиябыз болсо сонун конокторубуз келип отуруп калды. Конокторубуз менен тааныштыралы. Бактылуу үй бүлө, сонун үлгүлүү болгон жар, биздин үй бүлөлүк дуэтибиз бизде конокто, оюнчу аткаруучулар Замир Саламатов жана Эллада Асылбекова эжекелерибиз бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келиптирсиздер. Кутлантаңыздар менен. Рахмат бирге болсун. Кычыраган кыш менен Кудай буйрса 9 жылды узатып атабыз, 2 жыл келе атат дегенде. Маанайларыңыз. 2 жыл келе атканда эле 2 жыл келе атканы билинип атат бизде. Ичи голашып келип калды. Эфирге кечикпей келип калалы деп. Жакшы. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы жүрөсүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары. Бизде биринчи жолу коноктосуздар, э? Биринчи жолу конокто болуп атабыз. Бирок буга чейин биз дарегиңиздерди келип көрүп кеткенбиз. Кечигип калбайлы, пробка баклажка такалып калбайлы деп. Жакшы. Таап келиш оңой болду биз үчүн. Эң салам. Кош жылдыз катары тааныйбыз, дуэт деп. Андан кийин негизи эле топтун аты жок, мындай эле кандай аталышта ырдап жүрөсүздөр? Топтун аты жок, биз үй бүлөлүк дуэт. Замир Эллада деп. Негизи биз жакшылык тойлорго барганда же болбосо буйрутма түшкөндө кээде менин жолукканы барсам мынтип да Замир Эллада ошондо псевдонимбе, Замир атың ана Эллада фамилияңда дейт да магачы. Жок, Замир Эллада, мен жубайым аты Эллада, менин атым Замир дедим да. Анан биз мындай топ болгондо эми 4-өбүз, 5-өбүз болсок ат койсок болот эле. Анан биз эми жупта болуп ырдап жүргөнгө байланыштуу ошон үчүн бизде үй бүлөлүк дуэт деп билишет да. Анан эски ырларга жан салып, кырдайбыз, анан келинчегим өзү оңун жаратып ырдап жүрөт. Анан ал деле ойго келбептир, бирок топко ат коюу. Бир үй бүлөгө бир ырчы жетет деп коет го. Анан негизи эле үй сиздер болсо гастролдоп болобу, анан кийин үй окаттарын ким кылат? Мен негизи ырчылыкка деле көп басым жасабайм, бирок биздин кызматыбыз дайым бир, анткени биздин чыгармачылыкта кадам таштап чыгармачылык менен алектенгенибизге бир калп айтпай эми баягы аяк биягын кошпогондо 7-8 жыл болуп калды да. Бирок биз ошол чыгармачылыкта жүргөндө жеке эле ырчылыктан сырткары биз тойлордо эрке балалык тамадалык кызматты аткарам да. Анан жубайым жар айтат, биз чогуу дуэт ырдайбыз. Анан менин улуу кызым да бийлечү. Жарым жыл, 1 жыл болуп калды, бийлебей калды. Анан биз көнүп калганбыз, анткени балдарды жумушка кетерде Эллада тамагын жасап, дайындап, баарын даярдап берип коюп анан кетебиз. Анан биздин балдар деле көнүп калган. Биз дайыма бирге чогуу жүрөбүз да. Ошол себептен балдар деле ошого көнүп калат экен. Анан кээде алыс жакка кетип калганда жардамдашып карай турган туугандарыбыз бар. Жакшы. Жеңе айтсаңыз, мындай дейли, үй бүлө калганыңыздарга канча убакыт болду? Анан өзүңүздөрдүн таанышканыңар, тарыхка бир аз көз чаптырбайлы. Бизге Кудай буйрса 13 жыл болуп баратат. 13 жыл. Ал аралыктын ичинде Кудайга шүгүр 4 кызды тарбиялап өстүрүүбүз. Негизи мен көбүнчө эле үйдө болом. Маанилүү жумуштарда мындай бир жерлерге барганда гана барам да, көпчүлүк жумуштарды Замир өзү бүтүрөт. Мындайча айтканда продюсердик жумуштун баары Замирдин моюнда десем болот. Таанышкандарыбыз Нурборбор чыгармачылык жаштарынын агымы менен биз дагы ошо келип, ошол кездерде ошол жактан экөөбүз көрүшүп, таанышып калганбыз. Анан табышып калдык. Жолубуз бир болуп, анан колубуз бир болуп калды. Баракелде, жакшы. Бизде билдирүүлөр бар. Замир байке, биздин тойду алып барып бергенсиз, жакшы алып баргансыз, ийгилик сизге жубайыңыз аман-эсен көз жарык алсын деген. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Рахмат. Азыр флешкага кичине эртеңен биздики чыгармачыл адамдар негизи түшкөнчө ырдайбыз да. Азыр мээ ойгон элек да, өзүм ойгонуп турганда мээ ойгонбой атабыз. Жакшы. Андай келиңиздер, таң эртең менен сонун музыкалык чыгарманы аткарып берет окшойсуздар. Жакшы, раз комузду көтөрө келген соң бир музыкалык чыгарманы жаңыртат экенбиз. Эллада автордук чыгармасын аткарып берсин. Анткени көбү жакшы көрөт, жакшылык тойлорду көбү суранат да. Болосуңбу деген ырды аткарып берейин. Бул ырды көп эжекелерибиз жакшы көрүп ырдап жүрөт. Көбүнчө Алтынай Нарбаева эжебиз аткарып жүрөт. Кыздар турмушка чыгарда же жигит кызына сөз айтканда, кыз ушул ырды ырдап жаттап алып анан ырдаса жакшы да, анткени сен мындай экен дейсиң, ушул ырдап койсо эле, ыр менен жооп берет, жооп кайтарып. Келиңиз эми жаңырталы.
түшүп турган кезде кыр көрсөчү курдашым болосуңбу кыйынчылык башка түшүп турган кезде кыр көрсөчү курдашым болосуңбу жактырсам көңүлүмө толосуңбу жайкап сүйлөп жайнап күлүп коесуңбу жамандык башка түшүп турган кезде жардам берер адамым болосуңбу тандасам көңүлүмө толосуңбу так сүйлөп тамашалап коесуңбу тайгак кечүү тар жолдо тайгалансам тагдырлаш көрманым болосуңбу тайгак кечүү тар жолдо тайгалансам тагдырлаш көрманым болосуңбу ардактасам көңүлүмө толосуңбу аяр карап алдап күлүп коесуңбу акылымдан адашып турган кезде акылдашчу адамым болосуңбу жолуксам көңүлүмө толосуңбу жотуркарам жообун айтпай коесуңбу жол таппай баш айланып турган кезде жол көрсөтчү жолдошум болосуңбу жол таппай баш айланып турган кезде жол көрсөтчү жолдошум болосуңбу жол көрсөтчү жолдошум болосуңбу азаматсыз баракелде Жеңе, Замир Байыркемге арнап чыгаргансыздар ошондой болорду. албетте Замир байкеңер Биз экөөбүз үйлөнгөндөн кийин гастролго кеткенден кийин анан баары бир турмуш кургандан кийин көп ойлор болот айрыкча жалгыз калганда келечек жөнүндө ойлоносуң ошол кездерде жаралат ошондо антенналар иштеп жакшы негизи чыгармачыл үй бүлөнүн чыгармачыл үй бүлө баардыгына кызык анан мага да бул жерден кызык болуп жатат негизи эле бири бириңиздерди таарынтып алган учурлар болгондо биринчи кечиримди ким сурайт бизде эми баягы чыгармачыл адам болгондон кийин көп ушул суроону берет да силер урушуп кеткенде кандай болосуңар деп анан биз эми жашоодо негизи чыгармачыл адамдар бирөөнүн көңүлүн көтөрөбүз анткени себеби чыгармачыл адам болгондон кийин бирөөгө жакшы нерсе тартуулоо жакшы көңүл тартып жок чыгармачыл адамдарга мындай жакшы көңүл тартуулай турган адам жок болуп калат да анткени себеби баягы сен ошол чыгармачылыкта жүргөндө бирөөнү күлдүрүш керек мисалы жакшылык тойду алып баргандан кийин ошону ойлоносуң да тойдо отуруп алып мисалы үй бүлөңдө жарың менен урушуп кетсең же болбосо таарынышып кетсең сен эл алдына чыгып алып мен жубайым менен таарынышып кеттим деп өзүңдүн кулк мүнөзүңдү көрсөтпөйсүң да мисалы үй бүлөң урушуп кетсең же бирөө менен урушуп кетсең эл алдына чыксаң дагы чыгармачыл адамдар байкуштар күлүп жайнап элге позитив тартуулайт анан үй бүлөдө урушуп кеткенде эл адам биринчи мага көңүлүн жибитип күлсө анан мен минтем эмес эми биздики баягы сен минттиң мен минттиң деп эле убакыт минтип өтүп анан кийин эле жазылып кетет унутулуп калат Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, конокторубузга болгон суроолоруңуздар болсо байланышка чыгыңыздар 56-56-72 сандары кызматыңыздарда жана ошондой эле WhatsApp аркылуу дагы суроолорду узатыңыздар 702-63-83-11 санчалары сиздердин кызматыңыздар дегичеңдер дагы бир видео келген. Сонун жубайларсыңар, ырдагандан башка эмне менен алек болосуңар, балдарыңар канчада деген экен. Биздин 4 балабыз бар. Негизи баягы бала бакчага барганда эртең менен эл алып кетсе, жеткирсе мисалы кечинде мен алып кетсем, кээде ар кандай болуп калат анан. Садикке барып калсаң эжелер сурайт да, бул кызыңдын туулган жылы кайсы эле десе мен азыр апасына чалайын күлө берет да. Атанын баары эле ушундай деп. Эл да башынан айтып берсин. Улуу кызыбыз 12 жашта, Медина аты, андан кийин 9 жашта Кундуз деген кызыбыз бар. Андан кийинки Асия 6да, София болсо 3,5-нан өтүп калды. Андан Кудайдын кийин кылааты
Сен жолдо буйрса. Аман эсен болсун, ушу бассак турсак Биз дагы ошол тилектерди айталы. Биз чыгармачылыктан башка кылган бизнесибиз деле жок, жумушубуз деле жок. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей биз эми чыгармачылык менен жаныбызды багып, чыгармачылык менен үй бүлөбүздү ошол менен үй салдык, ошол менен мисалы машина алдык, ошол менен мисалы жакшылыктарга катышып. Эми бул мындай экенде, дарак бир жерден көгөрөт деген себеби мисалы тиге буга урулуп кагылып согула берсең, жетигинден жок же мындан жок болуп калат экен, баягы эки тоонун чөбүнөн эңсеген эчки ортодо калат деп. Биз Кудайга шүгүр чыгармачылыкта деле кээрлер ойлошу мүмкүн да, чыгармачылык сахнада жүрсө, тойдо жүрсө, мисалы силер бир тойдо алып барып эле мынча акча аласыңар, силер деле жакшы деп жүрөк. Биз деле мен дайыма айтам да, бул чыгармачылык жолго тамадалыкка деле оңой жол менен келген жокпуз. Ач калдык, ток калдык, жыртык ийдик, анан жөө бастык, ушинте туруп келдик деп анан. Азыркы жаштар деп айтпайм, бирок бул чыгармачылыкты оңой ойлогондор бар. Мен баарын айтам, чыгармачылык жолу оңой эмес, көчөгөндүн аркасында өтө кыйынчылыктар көп деп. Ошонун баарын жеңгенден кийин анан мен ойлойм ийгиликке жетип, бийиктиктин туу чокусу жөнөкөйлүк дегенде, жөнөкөйлүк жеңет экен да. Жакшы. Ал эми ошол сиздер аткарып жүргөн ырлардын баардыгын тең дерлик, баардыгын экөөңүздөр чогуу аткарасыздарбы, дуэт же болбосо өз алдынча дагы? Көбүнчө биздики чогуу ырдаган ырлар. Анткени мисалы мен мындай чыгармачылыкта ырчылыкка деле көп басым жасабайм да. Анан жубайым өзүнүн сольный ырдаган ырлары бар. Мисалы азыркыдан башка да жараткан жакшы обондор бар. Кудай буйрса жаңылан көйнөк чапан кийгизип, жубайым эми жеңилдеп жакшынакай жакшы бир наристени төрөп, анан чоңойтуп алса, анан чыгармачылык менен жасап, аранжировкалар, музыкаларын жазап койгонбуз, бирок биз көбүнчө эски ырларга басым жасап ырдап жүрөбүз да. Биз мисалы Чубак Сатаевдин Курбулар, Кош жылдыз, мисалы ушул сыяктуу ырлар менен тааныйттар. Анан эми жаңыча биз ойлоп атабыз, эми баягы эски ырларды көп ырдап жүргөн себеби жакшы экен, бирок көп чыга албайт экенсиң да, ачык эле. Анан негизи өзүңдүн автордук же болбосо мындай эл уга элек, эл тааный элек ырларды ырдаш керек окшойт деп, анан ошого басым жасап, азыр жаңыдан аранжировкаларын жасап бүттүк да. Жакшы. Келиңиздер анда, экөөңүздөр чогуу билдирүү келген. Үнүңүздөр сонун экен деген. ЛДЖ Замир байке кандайсыздар? Ак кайың ырларыңар абдан жагат, ошону аткарып бере аласыздарбы деп суранган экен. Бекборбиев агабыздын Ак кайык деген ырын. Мен быйыл 20 жылдыгым. Анан биз муну 1 жыл эрте даярданып эле, классташтар менен бирге кеңешип, ушу классташтарымдын демөөрүндө ырды жазатып, клип тарттырганбыз. Ошо өзүм мен Атбаш районунун башка айылынан айланам болом, Нарын облустан. Ошондон барып атайын ошол жакка барып клип тартып келгенбиз. Эң салам. Анда ошол ырдап берели. Чок эле. Же өзү чогуу келиңиздер. Актай кагаз алганмын, ак кайык жасаганмын, окуучулук өмүрүм деп жазганмын. Аккан сууга салганмын, көккө чуркап барганмын, узаганча кол булгалап турганмын. Алып кеткен окуучулук кайыгым, эми издеп таппай калдым дайыным. Үнсүз тиктеп тоонун булагы, өткөндө эстеп бүгүн турамын. Аттың менин ошол бала курагым. Үнсүз тиктеп тоонун булагы, өткөндө эстеп бүгүн турамын. Аттың менин ошол бала курагым. Браво, баракелде. Бар болсун классташтар. Классташтарыңыздар, досторуңуздар. Балалык кезге бир барып келдик ошо. Ооба. Баягы клиптерде негизи эле сиздердин чөйрөңүздөр аябагандай бизге дагы кызыктуу. Мен дагы сүрөттөрүн дайым Инста баракчасынан, Facebooктон көрүп калып, анан жолдошторуңуздар менен, классташтарыңыз менен да клип тарткан экенсиздер. Жакында эле дагы бир клиптериңиздерде ушул немелер бар, Шеринелеш достор чыгармачылары, Жылызбек Турсунбаев деген досум ошо жакшы көрөм сени деген чыгармага сунуштап, ошо Жылызбек досум жазып берип, анан ошол клиптин да сценарийин бирге ойлонуп, анан ошо Жылызбек Турсунбаев деген досумдун идеясы, чогуу отуруп кеңешип, анан ошол клипти тартканбыз. Жакшы, сөзүңүзгө аралашып, бизде түз эфирде байланыш телефону бар экен, телегөрүүчүбүздү кабыл алалы. Анан соң магиз улантабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таң, мен сиздерге салам жолдойм. Силерге тунук эфир каалайм. Анан да ушул бүгүнкү конокторуңузда Замир байке менен ЛДЖге иштерин ийгилик каалайм. Анан суроом бар болчу, эгерде болсо берип койсом кандай? Жарайт, келиңиз.
Мен ошо Элада же жаңы эле ырдабады жолдошум дегенди. Ушу мен бир 10 жыл мурда уккам да, аны уккап, Замир байкеден сурап, жаттап эмесинчи. Текстин жаттап мен да ырдап жүргөм. Андан кийин аны, по-моему, 1 жылдан бери Алтынай Нарбаева ырдап жүрөт да. Ошо Алтынай Нарбаева ырдагандан кийин мындай элге көп тарап, радиолордон көп берилип, ушинтип элге сиңип, анан кийин муну ошо Алтынай Нарбаеванын ыры деп эле мындай эме Алтынай Нарбаева ырдагандан кийин ошол мындай көп эме болуп атат да, популярный ыр болуп атат да. Аны ошону Элада же өзү деле ушундай аранжировкасын башкачараак кылып, мындай элге көп таратса кандай болот эле деген ойда, эмнеге ошондой өзүңүз ошентип ырдап чыкпадыңыз дегендейчи. Рахмат беребиз. Бар болуңуз байланышка чыкканыңыз үчүн. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Негизи аткаруучулардын аткаруу чеберчилиги өзгөчө болот. Алтынай жана аткаруу чеберчилигин өтө баалайбыз да, Самир экөөбүзгө абдан жагат. Ошол нерсеси менен элге жагып, алынып кетти болуш керек деп ойлойм. Мен деле ырдап жүрөм. Менин аткаруумда өзүнчө кабыл алган угармандар бар. Бирок негизи көбүнчө Алтынай эженин баягы ички дүйнөсүнөн жарылып чыгып аткарат го, ошол нерсеси менен элге жакшы жайылса керек деп ойлойм. Жакшы. Андан башка ондору чыгып атат, эми баягы ырдаган эле ырды кайрадан ырдай бериш да болбойт да. Кесе мисалы биз андай убактыларыбызда болгон, бир ырды 4 жолу жазатып, анан бир болбогон деп айтпайм, биринин аркасынан түшүп алган болбойт экен да. Мисалы Эладан өзүнүн аткарышында Элада айткандай угармандар жакшы кабыл алат. Алтынай эженин аткарышында Алтынай эженин кабыл алат, анан Алтынай эже өзү авторский право катары Элададан сурап, анан уруксат алып ырдаган да. Анан аны сураган башка деле ырчылар болгон, бирок эми бир ырчы ырдагандан кийин бир ырдага 2-3 ырчы ырдаган болбойт болуш керек деп ойлойм. Ал эми ушул репертуарыңыздарда көбүнчө кандай тематикадагы ырларга басым жасайсыздар негизи эле? Бизде казынабызда, ыр сандыгыбызда негизи бардык тематика эне жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө, эми баягы чыгармачыл адам болгондон кийин жалаң эле сүйүү багыты боло бергенде болбойт. Сүйүүнү деле даңазалаш керек. Бардык нерсе сүйүү менен башталат да. Мисалы, жубайыңды деле сүйүп жакшы көрүп албасаң, балдарыңды кантип жакшы көрүп карайсың деген сыяктуу эле. Жумушту деле, кесипти деле сүйүп аркалабасаң майнап чыкпайт да. Анан бизде мисалы казынабызда Кыргызстан жөнүндө, эне жөнүндө, сүйүү жөнүндө, бала жөнүндө ырлар бар. Анткени баягы жакшылык тойго кызмат кылып жүргөндө ар кандай буйрутмалар чөт да. Чоң той болот, чентек той болот, мисалы үйлөнүү тойдо же болбосо мисалы 50 жаштарда ата жөнүндө ырдагыла, апа жөнүндө ырдагыла дегенде биз өзү эл эле сынчы экен, эл тараз элчиси деп. Ошо элдин айтып коюшу үчүн ошол ырларды репертуарды толуктап алдым. Бардык немеде бар да, багытта биздики. Жакшы. Анан жогорудагы сөзүбүздү аягына чыкпай калбадыкпы? Ошол Жылызбек Турсунбаев мырза ыр жазып берген. Онун ким жаратты, кантип? Обонун мындай болот. Жылызбек Турсунбаев досум Самара Каримова менен Нурлан Насип ыр жазып берип атып, Котормор казак туугандарыбыздын жанагы кайсыл ыр эле? Нурлан Насип. Бир бололу берген деген жазып атып, анан бизге чалып досум ушул ыр негизи силерге ылайык экен. Мисалы тигилер жубай эмес, силер жубайсыңар. Мен аны бирөө ырдап атса болбойт. Силерге бирок ошол ырды карап атып, дагы бир силерге ылайык ыр таптым досум деген биз. Ошол мезгилде менде да убакыт болбой, карай албай атып, анан көңүл бөлбөй атып, ортодон бир 3-4 ай өтүп кетти да. Анан бир күнү эле анан шерине отуруп досум ушул ырды дагы бир көңүл бөлүп жакшылап карап көрчү, сен өткөндө ушундай көңүл бөлбөдүң окшойт деген биз анан угуп көрүп, жубайым көз жактырдык ырды жакшы экен. Анан бул казак туугандарыбыздыкы. Анан биздики бирок ошо сөзүн өзүндөй кылып эмес, Жылызбек башкача кылып жазып берди бизге ылайыктап. Анан аранжировкасын Өктөм Сапар уулу жазады. Анан үнүн Эдил Маматовго жаздык. Ошентип анан клипин тарттык, клипти болсо Эрнис Сыдыков тартты. Анан Шеринелеш достор ойноду. Ошо Жылызбек Турсунбаев досумдун сценарийи боюнча бардыгын аткардык. Анан эми элге кандай кабыл алып, жакшылык тойлордо жакшы кабыл алып атат. Анан муну биз кыйраттык, биз казак туугандарыбыздан дагы жеткирип ырдап салдык эмес. Эми ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша болот экен, бирок ал казак туугандарыбыздыкын эми өздөрүндө жакшы хиткен. Бизде деле хит болду дебейм. Бирок эл жакшылык тойлордо жакшы кабыл алып атат да. Ой пикирлер жакшы да анан. Ооба, элдердин жакшылыктарында кызмат кылып келесиздер. Анан мындан тышкары негизи эле акыркы жолу өзүңүздөрдүн концертиңиздерди качан бергенсиздер? Алдыда дагы концерт берүү Көрмандар үчүн кандай сүйлөштүү жаңылыктар, кабарларыбыз бар? Концерт берүү өтө чоң жоопкерчилик. Анан биздин казынабызда бир 20 ырыбыз бар деп эле жөн эле чампалап 10 артистти кошуп концерт берүү туура эмес болуш керек деп ойлойм. Биз мисалы концерт бергенден кийин сөзсүз жандуу болуш керек. Анан фонограмма азыр элдин баары эле билет. Тойдо деле азыр бизге караганда элдер той бере берип, ырчылар чакыра берип, тамадаларга заказ бере берип уже бизден профессионал болуп чыкты алар.
келгенде кандай фонограмма ырдайсыңарбы, жанды ырдайсыңарбы деп анан концерт бергенде деле чоң жоопкерчилик бар да. Кудай буйрса биз бергенбиз мындан кайсы канчанчы жыл бердик? Улуттук биринчи каналга бергенбиз. 4 жыл болуп калды. Анан биз эми чоң сахнада, филармонияда, дворец спорта бере элекпиз. Бирок Кудай буйрса биз жакшылап казынаны топтоп элге концерт бергенде бир жакшы концерт берип алсаң ошол бойдон элдин эсинде каласың да. Анан эптеп бере берсең мен ойлойм булар кийин дагы концерт берсең айтат да, ушул эптеп эле концерт беришет койчулар деп мен ойлойм. Азырынча ырларыбызды топтоп жатабыз да. Жакшы. Отчет. Буйрса алды да, мында планыбызда бар. Кудай буйрса жаз келсе дагы бир жакшы клиптерди тартып, анан дагы иштеп чыгармачылык менен берген. Жакшы. Соңку суроо мындай болсун. Кыш жаңы жылды тособуз дегендей бүгүн бизде темабыз дагы кыш. Андыктан силерге суроо, негизи эле кыш мезгили силерге жагабы жана жаңы жылды кандай тосуу пландарыңыздар бар? Мен эми малчынын баласы болгом, жөнөкөй үй бүлөдө төрөлгөм, балалыгым эртең менен эрте туруп менен сарайдан келип окуйт элем. Мен үчүн кыш бул мен таң кала берет да, келе кийинбейсиңби дегенде, мен ат баштан өскөнмүн, мен тоңбойм бул Бишкекке соңга деп тамашалай берем да. Ошон үчүн кыш, мисалы бардык мезгил мага жагат. Кудай таалам бизге бардык мезгилди берген, баарын көрсүн деп. Кудайга шүгүр. Кышта деген аба таза, жаңы жыл келатканда башкача сезим болот, эски жыл узап атканда ойлонот да, ар бир адам жаңы жыл күтпөй өзүнө сар эсеп салып, мен ушул өтүп жаткан жылда не кылдым деш керек экен да. Мисалы, туулган күн тоскондо сүйүнүп атабыз го биз, бирок сүйүнүп ошондо эң биринчи апабызды куттуктап, ушу жарык дүйнөгө алып келген апама рахмат. Биз деле эски жыл узатып атканда көңүлүн калтырбай жакшы жылдардан болду, рахмат. Жаңы жылдагы бизге жакшы жылдардан алып келсин деп. Бизге да кыргыз элинде жакшы жылдар, жаман жыл болгон жок, жаңга жоо шайлап алдык. Кыргыз элибизде согуш болгон жок, тынччылык болду. Ошол сыңар эле келе жаткан жаңы жылыбызда жакшы ийгиликтерди алып келсин. Сиздердин чыгармачылык жамаатка да Кудай буйрса баардыгы эле кыргыз элинде мисалы жүрөгүндө эмне тилек болсо ошонун баары ишке ашсын демекчимин. Мен түштүктүн кызы болгондуктан мага жылуулук нерсе жакыныраак. Суукка анча чыдабайм. Кышында булар туз кийип эле кетишет да. Мындай жука жүрсө сарсаналы берем, кийип албайсың деп эле ой, мен деген үшөйм деп коюп. Экөөбүз мындай баланс болуп жүрө беребиз. Жакшы, ырашык билебиз. Бар болуңуздар, атайын убактыңыздарды бөлүп, сонун кызыктуу маек куруп берип, ырларыңыздарды арнап бергениңиздер үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Замира Элада дуэти, үй бүлөлүк сонун дуэт бизде конокто болду. Эми биз болсо берүүбүздү алдыга карай сонун музыкалык чыгарма менен улантабыз.